Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу да сыккан айдоочу Жыргалбекти сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Өзүбүз үйүңүздөрдөн алып кетебиз. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз, без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалымат 7968 402 42 Кыргызстандан Өзбекстанга мал айдап кетип бараткандар чыгарачыларды көргөндө качкан, ок атылды. Алабугада Кыргызстандын аймагынан коңшу Өзбекстанга мал айдап бара жаткан адамдарды чыгарачылар байкап калгандан кийин алар малды таштап качып кетишти. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Малайык Алабуга чегара отрядынын чыгарачылары кызмат өтөө учурунда Кыргызстандан Өзбекстанга ири мүйүздүү малды айдап өтүп жаткан адамдардын тобун байкашкан. Чыгарачыларды көргөндө чегараны бузуучулар качып жөнөшкөн. Эскертүү иретинде атылган окко көңүл бурбай, чегараны бузгандар малды таштап салып качып жашынууга аракет кылышкан. Тиешелүү документтер толтурулган соң, ири мүйүздүү мал мындан аркы териштирүү иштери үчүн компетенттүү органдардын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Булак Супер Кежи. Садыр Жапаров Орус министрине даңк орденин тапшырды. Президент Садыр Жапаров Орусиянын жарандык коргонуу, өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу иштери боюнча министри Александр Куренкага даңк орденин тапшырды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Президент Кыргызстандын жана Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин кызматкерлерине эмгеги үчүн Орусиянын жетекчилигине, Кыргызстанга көрсөткөн колдоосу жана өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин материалдык техникалык потенциалын чыңдоого кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров Орусиянын жарандык коргонуу, өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу иштери боюнча министри Александр Куренкага эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө кошкон зор салымы жана эки өлкө ортосундагы достук мамилелерди чыңдоо боюнча активдүү иши үчүн даңк орденин да тапшырды деп жазылат билдирүүдө. Булак Супер Кежи. Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигине Ми-8 тигучагын тапшырды. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 17 октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигине адам өмүрүн сактап калууга жана куткаруучулардын ыкчам жардам көрсөтүүсүнө ылайыкталган Ми-8 МТВ-1 тигучагын тапшырды. Ми-8 МТВ тигучагы жүргүнчүлөрдү ташуучу, транспорттук жана өрткө каршы варианттарында чыгарылган көп максаттуу тигучак. Тигучактын негизги максаты жүк бөлүгүндө 4 тоннага чейинки салмактагы жүктөрдү ташуу. Таразалоочу аппарат менен жабдылган тигучакка орнотулган тышкы кабелдик асма чоң көлчөмүндөгү жүктөрдү ташууга мүмкүндүк берет. Тигучактын баасы $12 миллион. Мамлекет башчысы салтанаттуу аземдин алкагында Кыргызстанга асыл миссия менен келген Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин делегациясына ыраазычылык билдирди. Бул гуманитардык долбоордун алкагында үстүздөгү жылдын март айында биринчи этапта өзгөчө кырдаалдар министрлигине 40 даана өрт өчүрүүчү авто цистерналар берилген. Алар биздин өрткө каршы кызматыбызды кыйла бекемдеди жана азыркы учурда өрттү өчүрүүдө, авариялардын жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюуда ийгиликтүү колдонулууда. Бүгүн биз сиздер менен Ми-8 тигучагын кабыл алуу өткөрүп берүү аземинин экинчи этабынын аякташына катышып жатабыз. Ми-8 эң заманбап авиациялык талаптарга жооп берет. Издөө, куткаруу операцияларын жүргүзүү үчүн атайын жабдуулар менен жабдылган. Бул өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында турган милдеттерди ыкчам аткаруу үчүн абдан зарыл деп белгиледи президент. Булак Супер Кежи. Мамдума биринчи окууда өзөктүк сыноолорго тыюу салган келишимдин ратификациясын жокко чыгарууну жактырды. Мамлекеттик думанын депутаттары биринчи окууда өзөктүк сыноолорго тыюу салуу келишиминин ратификациясын артка кайтаруу чечими жөнүндө мыйзам долбоорун жактырышты. Бул тууралуу парламенттин төмөнкү палатасынын Telegram каналында жазылды. Документ Мамдуманын кароосуна 13 октябрда киргизилген. Аны Думанын тиешелүү комитети спикер Вячеслав Володиндин тапшырмасы
менен иштеп чыккан. Ратификацияны артка кайтаруу демилгесин октябрдын башында Орусиянын президенти Владимир Путин көтөргөн. Валдай клубунун жыйынында ал Орусиянын өзөктүк доктринасынын өзгөртүү зарылдыгы жок экенин, бирок өзөктүк сыноолорго тыюу салуу боюнча келишимдин ратификациясын артка кайтаруу маселесин ойлонуп көрсө болорун айткан. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков белгилегендей, ратификациянын артка кайтарылышы Москванын өзөктүк сыноо өткөрүү ниети бар экенин билдирбейт. Өзөктүк сыноолорго тыюу салган келишим 1996 жылы Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 50-сессиясында кабыл алынган. Документке жетиштүү сандагы өлкөлөр кол койбогондуктан күчүнө кирген эмес. Өзөктүк державалардан Индия, Пакистан жана Түндүк Корея келишимге кошулуудан баш тарткан. Ал эми АКШ жана Кытай кол койгону менен ратификациялаган эмес. Орусия эл аралык келишимди 2000 жылы 30 июнда ратификациялаган. Булак Азаттык. Кумтөр кийинки жылы Бишкекте жаңы кеңсенин курулушун баштайт. Кумтөр Gold Company кийинки жылы жаңы кеңсенин курулушун баштай турганын компаниянын президенти Алмазбек Барыктабасов жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты комитетинин жыйынында билдирди. Ал ишкананын кеңсеси учурда Учкун басмаканасынын имаратында жайгашканын эске салды. Министрлер кабинети Бишкектин түштүк тарабынан жери бөлүп берген. Жыл аягына чейин курулуштун планы менен долбоору даяр болушу керек. 2024 жылы курулуш башталат, деди Барыктабасов. Эскерте кетсек, Кумтөр Gold Company 2022 жылы басмакана имаратынан башка жакка көчкөн, бирок ижара акысынын кымбаттыгы коомчулуктун наразычылыгын жаратып, ишкана Учкунга кайткан. Кийинчерээк министрлер кабинети Борбор каланын түштүк жагынан жаңы кеңсе үчүн жер бөлүп берген. Ошол кездеги жетекчи теңиз бөлтүрккө эскертүү берилип, жыл ичинде жаңы кеңсе куруп көчүп кирүү тапшырмасы коюлган. Бирок бул ишке ашкан эмес. Булак Спутник кечи.